Жигиттерден бири бул кантип жасалат деп сурады. Мен мындай дедим: ислам кандайдыр бир ишти кандай ишке ашыруунун жолун баян кылбаган абалда таштап койбоду. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам бул ишти Меккеде турганда аткарды. Мединада мамлекетти тикелегенге чейин 13 жыл аракет алып барды. Чындыгында ислам толук 13 кылым колдонулуп келди. Демек аны кайра колдонуу үчүн да колдонуучу мамлекет керек болот. Мамлекет болсо биздин доордо жок. Ушуга ылайык бардык мусулмандар үчүн бир халифаны, бир мамлекетти тикелөөгө аракет кылышы керек болот. Бул болсо дал Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламдын сахабаларынын доору сыяктуу тегил акимдерди өзгөртүп, мусулмандарды бир бүтүн мамлекетке бириктирбестен ишке ашпайт. Негизи Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам төмөнкү хадис аркылуу ислам мамлекетинин түрдүү кылымдарын, ошондой эле биздин доорубузду да зомбулук заманы деп сыпаттап мындай дейт: силердин араңарда Алла каалаганча пайгамбарлык турат. Кийин Алла каалаган убакытта аны көтөрөт. Кийин пайгамбарлык минхажы негизинде халифалык болот жана ал Алла каалаганча турат. Кийин Алла өзү каалаганда аны көтөрөт. Кийин райятына зулум жана адилетсиздик жете турган падышалык болот жана ал Алла каалаганча турат. Кийин Алла өзү каалаганда аны көтөрөт. Кийин залим жана зомбулук кылуучу падышалык болот жана ал Алла каалаганча турат. Кийин Алла өзү каалаганда аны көтөрөт. Кийин пайгамбарлык минхажы негизиндеги халифалык болот. Андан соң пайгамбар унчукпай калды.